Эгерде bir адамды өлтүрсө, кантип өлтүргөн болсо ошондой өлтүрүлүшү кажет шарият боюнча. Колго кол, бутка бут, көзгө көз, жанга жан. Тишке тиш. Өлтүрдүбү? Кантип өлтүрсө, ошентип өлтүрүлүш кажет. Уруп өлтүрдүбү? Ошо эрке тап келип туруп, беттерин жаап, маска менен мамлекет буйрук берет, анан ошону өлтүрө тургандар бар. Жөн асып өлтүрбөйт, анда жыргал болуп калат. Тепкелеп жүрүп өлтүрөт, урса уруп жүрүп өлтүрүш керек болот. Ошо элге тартылып көрсөтүлүш керек, элдер ошону көрүш керек болот, урматтуу бир туугандар. Жаза катарында. Анын жашаган укугу жок деген сөз, урматтуу бир тууганым. Аны Кудайым берет. Жанды берген Кудайым ошонун жан алынышын ошондой кылып өкүм берип, калгандары сактап калат. Бул бирөөнү өлтүргөн, эртең башка бирөөнү өлтүрүп коюш дагы мүмкүн да. Bir ölümde 1000 can сакталат дейт. Bir адамды өлтүргөн